Tabiyinin türleri, açıktoğunun türleri. Birincisi bayanul mucmal. Mucmal bir sözdün bayanı. Bayan degen bayandoo, açıktoo degende түшүндүрөт. Mucmal degen söz emне? Mucmal degen ошол sözdü же бир буйрукту берген киши же Алла Таала тарабынан берилип, бирок кайра Аллах тарабынан ошол сөздүн мааниси ачыктала турганчалык даражада белгисиз болгон сөздөр эмне болот экен? Мужмал болот экен. Мисалы, баары бир мисал менен жакшы түшүнүлөт булар. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мындай деп атат. Астаиз билlah. Валиллахи алан наси хиджул байти ман истатаа илейхи сабила. Али Имран сүрөсүндө bunun manisi emne? Мүмкүнчүлүгү жеткендерге Аллах үчүн Каабага ажылык кылуу милдети жүктөлдү деген бир аят бар. Эми биз бул жерден эмне түшүнөбүз? Мүмкүнчүлүгү жеткен адам ажыга барыш керек экен. Ооба, түшүндүкпү? Түшүндүк. Бирок практикалык жүзүндө талкуулай келе турган болсок, бул жерде биз түшүнбөгөн бир жер бар да. Мисалы, кайсы? Валиллахи алан наси хиджул байти ман истатаа илейхи сабила. Мүмкүнчүлүгү жеткендер деген нерсе бар. Мына ошол мүмкүнчүлүгү жеткендер деген маселе кайсы маселе? Бул мүмкүнчүлүк кандай болушу мүмкүн? Кандай адам ажыга барганга болот же болбойт деген турган маселе чыгат да. Ошону пайгамбар ушул сөз айкашы биз үчүн мужмал сөз. Муну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям не кылды? Ачыктады. Башка бир хадисте, хадис Ибн Аббастан келген хадисте ошол жер суралганда пайгамбар саллаллаху Qala az-zadu var-rahila. Ошол жерде мүмкүнчүлүктү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп ачыктаптыр? Ал тамак жана улоо деп ачыктаптыр. Көрдүңүздөрбү? Жана айтпадык беле? Бир сөз бар. Ошол сөздү жиберген тарабынан, кайра эле өзү тарабынан ачыктала турган сөздөр мужмал дедик, э? Эми аятта мүмкүнчүлүгү жеткендер деген сөздү түшүнө албадык. Бирок кайра эле ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аркылуу Алла Таала аны не кылды? Түшүндүрдү бизге. Эми мужмал сөз ачыкталгандан кийинки аяттын жалпы маанисин карай турган болсок, мындай маселе келип чыгат да. Мүмкүнчүлүгү жеткендер, башкача айтканда, улоосу бар болгондор жана барып келгенге чейинки тамак ашы жетиштүү болгондорго Алла Тааланын Каабага ажылык, Алла Таала ушундай кишилерге Алла Таала Каабага ажылык кылуу милдетин эмне кылды? Жүктөдү дегендей маани чыгат. Чүнкү бул баян мужмал болгон сөздүн ушинтип ачыкталуусу. Экинчиси тaqyidul mutlaq. Ушул усул аркылуу ачыкталат экен. Taqyidul mutlaq деген жалпы деген сөз. Taqyid деген сөз бир нерсени чектөө дегенди түшүндүрөт. Эми мунун мисалы кандай? Аятта Алла Таала мындай деп атат. Аллах силерге сооданы адал кылды, биздин сөз менен процентти арам кылды деген аят бар. Мааниси ушундай. Бул жерде аяттын мааниси кандай соода? Соода дегенде биз алыш беришти түшүнөбүз. Бул мисалы бир нерсени алганда, бизге керектүү болгон буюмду алабыз, ага акча беребиз. Же болбосо мурдараак акча чыга электен мурда бул маселе кандай жол менен жүргүлгөн? Алмашуу аркылуу сен бир буюмду бересиң, башка буюмду аласың. Алмашуу жол менен же башка ушундай сооданын бир канча түрлөрү бар. Бирок бул жердеги Алла Таала сооданы адал кылды, процентти арам кылды деген маселенин ичинде соода иши кылып кандай түрлүү соода болсо адалбы деген чоң эмне турат? Суроо турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадиси менен бул жанагы соода сатык алыш бериш маселесин эмне кылды? Чектеди. Кантип чектеди? Бул жердеги соода дегенден максат адал жол, туура шарият көрсөткөндөй негизде кылынган соода экендигин такыйыт кылды, чектеди. Сооданын түрлөрү көп,
Жана да айттык. Мисалы, бирөөнүн барып малын коркутуп алып, аз эле акча берип коюшу мүмкүн да. Же бирөөнүн малын барып алдап салдап өзүнүн баасынан өтө ылдый түшүрүп эмне кылышы мүмкүн? Алышы мүмкүн. Булар эки тарап ыраазы болмоюнча булар сахих, туура соода болуп эсептелбейт. Аяттагы айтылган соода дагы буларга тиешеси жок. Эки тарап тең ыраазы болуп, алуучу, сатуучу малдын баасын келишип, акчасын төлөп, ошол жерде сразу малын алып кеттүү, мына ушул туура соода болот. Ошол соодага гана тиешелүү өкүм экендигин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне кылды? Ачыктады. Такийдул мутлак кылды. Жалпы соода сатык деген маанини ошол туура соода сатыкка гана чектеди. Ошого гана тиешелүү. Ошол соода гана адал. А калган соодалар алар эмне эмес? Адал эмес. Алар фасид же болбосо баатыл соода дейбиз. Бул такийдул мутлак усулу. Андан кийинкиси тахсисул умум. Умум деген дагы жалпы деген сөз. Тахсис дегенчи? Тахсис деген таандык кылуу дегенди түшүнөт. Бир канча нерсенин ичинен бирөөсүнө таандык кылуу деген сөз. А такийид деген түсүнүк темада. Ал деле ушуга окшош чектөө. Такийид чектөө, тахсис деген таандык кылуу. Бир канча маселенин ичинен бирөөсүнө таандык кылуу дегенди түшүндүрөт. Өрнөк кандай болду? Аятта Анам сүрөсүндө 82 аятта эмне дейт? Ким ыймандуу болуп, ошол ыйманын зулумдук менен аралаштырбаса, мына ошолорго тынчтык болот. Алар туура жол табуучулар деген маанидеги аят бар. Бул жерде биздин темага тиешелүү болгон жер ким ыймандуу болуп, ошол ыйманына залымдыкты аралаштырбаса деген жердеги зулумдук сөзү. Бул ушул аятты укканда сахабалар эмне кылышты? Кыжалат боло башташты. Я Расулуллах, биз инсанбыз. Биз ката кетиребиз, биз зулум кылып коюшубуз мүмкүн. Демек, ошондо биз дагы ушул аяттын өкүмүнүн ичине кирип калдыкпы? Мындайча айтканда, демек бизге да тынчтык болбойбу? Же биз дагы туура жол табуучулардан болбой калабызбы деп кыжалат болушту. Себеби зулумдук деген, урматтуу туугандар, зулум деген сөздүн мааниси өтө көп да. Бирөөнү алдасаң зулум, туурабы? Бирөөнүн артынан сүйлөсөң зулум, бирөөнү ура турган болсоң зулум, дагы башка. Ушунун баардыгы зулум болуп эсептелет. Сахаба радиаллаху анхум дагы инсан болгондуктан алардын жашоосунда дагы ушундай маселелер эмне болуп турган. Ошол болуп тургандыктан алар кыжалат болуп жанагындай суроону пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурашты. Ошондо Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Жок, ал жердеги зулум ширк деди. Алла Таалага шерик кошуу деди. Зулумдардын эң чоңу болгон ширк зулум деди. Силерге тиешеси жок, силер кыжалат болбогула деген. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам мунун ошого тиешелүү экендигин каяктан билди? Башка бир аятта Алла Таала эмне деп атат? Лукман сүрөсүндө Астагфируллах. Я бунайя ла тушрик биллахи инна ширка ла зулмун азим деген аят бар. Я бунайя, эй уулум, ла тушрик биллах, Аллахка шерик кошпо. Инна ширка, чындыгында ширк, ла зулмун азим, эң чоң зулум эмне экен бул? Ширк экен. Демек, ушул аятка таянып, жанагы биринчи аяттагы зулум деген сөздүн ширк болгон зулум экендигине эмне кылып атат? Тахсис кылып атат. Ошого гана таандык кылып атат. Жалпы маанини. Түшүнүктүүбү? Андан кийинкиси мүшкүл, баянул мүшкүл болгон сөздөрдүн ачыктоосу. Мүшкүл деген кандай? Мүшкүл деген биз деле мүшкүл деп колдонобуз. Проблема. Бир сөздүн андай түшүнүлбөөсү. Качан түшүнөт? Качан гана бир далил менен гана түшүнүлө турган сөз. Мына ошолор кайсы мааниге келгендиги кошумча бир далил менен гана түшүнүлө турган сөздөрдү мушкил сөздөр деп атап коет экенбиз. Бул кандай болушу мүмкүн? Аятта мындай деп баяндалат. Ак жип менен кара жип даана таанылган таңга чейин тамактана бергиле. Жанагы ораза тутканча сахурдун убагында,
ооз бекитүүнүн убагын белгилеген аят бул. Демек, ооз бекитип атканда кайсы убакка чейин эметиш керек экен? Ак жип менен кара жип белгилүү болгонго чейин, таанылган таңга чейин эмне кылгыла дейт? Тамактана бергиле деген аят. Бул жердеги ак жип менен кара жип эмне деген суроо туулушу мүмкүн. Бул маселени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деп ачыктады? Бул жердеги ак жип менен кара жип, ак жип деген ошол агарган таңды түшүндүрөт, кара жип деген түндүн караңгылыгын түшүндүрөт деген сөз. Мына ушул аркылуу мушкил болгон, проблемалуу болгон сөздү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадиси менен эмне кылды? Ачыктады. Көрдүңүздөрбү, урматтуу биттагандар? Демек, биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла Таала ушундай милдеттерди жүктөдү. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам мына ошол усулдары аркылуу сүннөттү бизге жеткирди. Ошол аркылуу хадис илими бизге чейин жетип келди десек болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.